байдын балдары монтип эле акча берип эле отуруп, азыр баарыбыз тең эле байлык деп атабыз. Бул байлык деген, бийлик деген учуп кетчү куш болот, байлык деген эрип кетчү муз болот деген сыяктуудай эле. Сен өзүң билимдүү болсуң, грамотный болсуң, любой жака, кайсыл жака барбаң сага жумуш да ата алат, жатакана өзүңдүн бүт баарын обеспечивать эте аласың. Бул бир гана байлык эле болбойт. Мисалы үчүн, сен өзүңдүн байлыгың макул, байлыгың болуптур, бирок эгерде байлыкка деле кечке эле байлыкка эле эркинде басым жасай берген болбойт да. Бул бир гана байлык эмес, бул акыл жактан да кетет да. Мисалы үчүн сен бир жака окууга өтөсүң, ооба, сен бюджетке өтпөй контрактка өтөсүң, бирок ошол менен акча берип өтүп кийин улантып кетесиң да. А сен акча берип эле отура берсең, анан тиги байдын балдары монтип эле акча берип эле отуруп иштеп атат дегенде эле болбойт да. Бир убага келет, атасы жактан үстүнүн карап турса дагы, атасы да жумуштан кетет, башка киши келет, анан башка киши келгенде тигинин акылы жок болсо, бүттү, жумуш бүттү деп ушундай болуп калат да. Азыр сиздин көз карашыңызча замандаштарыңыз ошол акылдын байлыгы болгон жаштар көппү же тескерисинчеби? Бул беш кол тең эмес, ар бир адамдын акылы өзүнө жараша болот. Ошондой